Кызыл Ордолук Алтынай Берик бүгүнкү күндө 50дөн ашуун жомоктун автору. 6-класска көчкөн кыздын жакында алгачкы китеби жарык көрдү. 7 жашынан бери жомок жазып баштаган жаш талант ыр жана аңгемелерди да жазат. Өз жомокторун баштаардан мурун ал ойлорун сүрөткө түшүрүп алат. Жаныбарлардын кыймыл-аракети аркылуу достук, кайрымдуулук сыяктуу касиеттерди жеткирет. Менин көптөгөн досум китеп окубайт деп айта албайм, бирок алар китеп, гезит, журнал окугандан көрө интернетке киргенди жакшы көрүшөт деп ойлойм. Ошондуктан мен ар дайым досторумду китеп окууга чакырам. Кичинекей жомокчунун жарык көргөн алгачкы 62 беттик жыйнагына 32 жомок, 13 ыр жана 10 чакты аңгеме кирген. Азыркы тапта жаш таланттын экинчи китеби катталып жатат. Республикалык басмаканалар Алтынайдын жаңы чыгармаларын чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Жаш жазуучунун жөндөмдүүлүгүн байкаган өнөр таануучу, адабий сынчылар бул чыгармалардын балдар адабиятында орду өзгөчө экенин белгилешет. 11 жаштагы бала 2 китап жазуу деген. 11 жаштагы бала 2 китеп жазды дегенине мен таң калып жатам. Бул деген зор байлык. 1000 нуска аз, 10 000 даана чыгаруу керек. Ар бир үй бүлөгө ушул китеп керек. Кооздугу, көркөмдүгү, түрдүү түстүүлүгү, жасалгасы өтө жогорку деңгээлде даярдалган китеп экен. Белгилей кетсек, өз жашына карабастан Алтынай Берик 50дөн ашуун адабий сыйлыктын ээси. Жаш талант өзү белгилеп өткөндөй, ал азыркы жетишкендиктери менен токтоп калбайт.